Ободо Данисте теле берүүсү бул программада кыргызстандыктар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндарды сунуш кылабыз. Алдыдагы баяндар. Ашкабакты кактай кылып кургатып экспортко чыгарса болобу? Болот. Эксперименттен коркпогон Баткендеги тобокелчи дыйкандардын жообу ушундай. Ашкабакты кургатып, жанагындай өрүктөй кылып упаковка кылып берсеңер, андан 2-3 эсе кымбат сатып аласыңар. Ушундай сунуш беришет да. Бадал десең дарактай, дарак десең гүлдөй назик мөмөсү бар анжир бактарына асыроо түйшүгү. Şuncanı şu 2 gün, 3 gün, 4 kişi, 5 kişi, 6 kişi kelip kömüşü beradi. Москвадагы кыргыз балдары кай жерде окуп, кандай билим алышууда? Негизин билбей эле жүргөм, айын мектепке келип, берге келгенде эле жакшы болуп калды. Бишкек студиясында мен Сабыр Абдымомунов. Эсенсизби? Ак төөнүн карды жарылып күз да келди. Ушул күндөрү дыйкандарыбыз жайы бою өстүргөн эгин-тегин жапатырмак жыйып жаткан кези. Кийинки баянда экспорт үчүн алгач ирет Ашкабак айдаган Баткендеги дыйкандар тууралуу сөз болот. Биоорганикалык азыктарды өндүрүп келген Алыждан айыл чарба кооперативи 15 гектардан ашык жерге биринчи жолу айдаган Ашкабак түшүмүн жыйноого киришиптир. Эми аларды алдыда дагы бир сыноо күтүп турат. Себеби дыйкан чарга Ашкабакты Орусияга кургатып туруп жөнөтүүгө даярданып жатат. Баткендеги бул жаңыча иштөөгө умтулган дыйкандарды аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кепке тарткан. Чекеден эле барып алатабыз, себеби жанагы талап ушкандар үшүккө кала турган болсо үшүк алып кетет. Буга чейин жалаң биоорганикалык өрүк өндүрүп, аны чет өлкөгө аздап болсо да сатып келген Алыштан айыл чарба кооперативинин дыйкандары быйыл 15 гектар жерге Ашкабакты биринчи жолу айдаган. Быйылкы жылы мына биринчи жолу ушу Баткен районунда чоң көлөмдө 15 гектар жерге ашкабак эгип практикаладык да. Бул боюнча бизге ушу Россиядан биздин өнөктөштөр заказ беришкен. Ошолордун заказы менен иштеп, Кудай буйрса мына азыр көрүп турасыздар, түшүм Кудай буйрса жакшы. Айыл чарба кооперативи Ашкабакты биринчи жолу айдап түшүм алып жатканы менен аны соодалоонун жакшы үлгүсүн издеп жатышат. Ал үчүн Ашкабакты кургатып туруп сыртка чыгарганы жатышат. Бул демилгени Ашкабак айдоону сунуш кылган орусиялык кардарлары өтүнүшкөн. Ошо биздин өнөктөштөр Россиядан айтып жатышат, ушунун экинчи жолу бар. Ошол эле Ашкабакты кургатып, жанагындай өрүктөй кылып упаковка кылып берсеңер, андан 2-3 эсе кымбат сатып аласыңар. Ушундай сунуш беришет да. Анан биз айтабыз, андай кылып көргөн эмеспиз. Биринчиден Ашкабакты биринчи жолу эгип көрүп атабыз. Экинчиден кургатышты такыр көрө элекпиз. Уккан да эмес бул мезгилге чейин. Десек алар Россияга кайсы мамлекеттерден экенин билбейм, ошону кургатып, сонун кылып упаковкалап алып барышат экен, бирок жегенде өтө сонун дейт да. Ушу өрүктөй эле болот дейт. Анан сүрөттөрүн жөнөтүштү, ушундай кургатыш керек деп. Жанагы биздин өнөктөш ошол Юрий деген азыр Бишкекке келди. 3-4 күн ичинде барып калам деди. Келип өз көзү менен көрүп, анан ошо кургатыш жолун үйрөтөм деп атат да. Эгерде ошол бизге туура келе турган болсо, ошону кыла турган болсок, албетте биз пайда кылышыбыз керек да. Ошондо фермерлерди уюштуруп эле ошол айткандай кылдырып кесип, анан ошо кургатып берет элек, анан пайданы да көп көрөлүк дейт да. Анан дыйкандар жакшы пайда кыла турган болсо, кийинки жылы бүт районго таркатып, Кудай буйрса, Баткендин дыйкандарына жакшы кереш алып келе турган бир жаңы азык өндүрөт элек да, Кудай буйрса. Жылы бою өрүктү багып, анын гана түшүмүн күтүп келген баткендиктер эми өсүмдүктөрдүн башка түрүн да ушул дыйкандарчылап өстүрүүгө кызыгып турган чагы. Баасы келишип, жакшы кардалдар болуп калса, райондун башка айыл аймактарына да элдерге сунуш кылабыз. Жаз алдынан экинге аралыкта элдерге түшүмдүүлүгүнү түшүндүрүп, анан инвестор тарабынан канча акча болуп атса да түшүндүрүп, ошону колго алганга аракет кылабыз. Анан негизги мына эми Ашкабакты билесиздер, көлөкөдө жакшы өсөт. Жанагы бак тарактардын ортосунда эгилип көп жылдар көп пайдаланбай калды, бирге дейп айдалбай. Эгер ошондо дагы бактардын астына эгсе менче жакшы болот. Быйылкы жылы сыноо үчүн айдалган алгачкы биоорганикалык ашкабактар соодасы жакшы жүрчү болсо, кийинки жылдан аймакта ашкабактан киреше алчулардын саны да ашчудай болуп турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен. Эми оштогу дыйканчылыкка назарыңызды бурайын. Сиз анжир бактарын багбандар кышында сууктан кантип сактаарын уккансызбы? Жылуу климатты сүйгөн бул тропикалык өсүмдүктү өстүрүү кыйла түйшүктү талап кылат. Мисалы кеч күздө багбан анжир бактарын жерге ийип, аны топурак менен көмүп чыгат экен. Бул үчүн кеминде эле 5-6 эркектин күчү талап кылынат. Бадал десең дарактай, дарак десең назиктиги гүлдө, а гүл десең гүлдөбөй туруп мөмө байлаган бул бейиш бактары тууралуу кабар даярдоо үчүн кабарчыбыз Ыдырыс Исаков Кыргызстанда анжирдин мекени дейилген Араван районуна барып келген. Эртең үзүп кеткенде o anjirlar. Аравандагы коммунизм көчөсүнүн элдик аты азыр анжир көчө деп аталып калган. Анткени ар бир үй бүлөнүн короосунда жок эле дегенде 5-6 түп анжир өсүп турат. Мисалы, анжир көчөнүн жашоочусу Мухаммадали Касымовдун 8 сотук короосу бүт анжир дарагына толгон. Endi bu anjir
juda ko'p yillik hisoblanadi. Bizni otamizni otasi ham shu anjir bilan bo'lgan. Otamiz ham anjir ekib o'tdi. Mana bizga qoldi, biz ham shu anjirni orqasidan tirikchilik qilamizda. Бадалсымал болуп өскөн анжир дарагы ысык суукка чыдамсыз болгондуктан жайында көп сууну, кышында жылуулукту талап кылган назик өсүмдүк экен. Кыш түшөрдө багбандар бүт дарактарды жерге жаткырып, саман менен жаап, топурак менен көмүп коюшат. Жазда кайра аны топурактын астынан алып чыгышат. 4-5 адам чыгып көмөдү. Üçüde bolsa yıkıtamiz. Немен көмөстүрөм? Haşeyi soğuptırıp turpa bastırırız da. O көтөрүлбөй бул? Yok. Ezip turup, pohal soğuptırıp, loy taşıladı. Maşallah su qortılıp, paxsanı singerli hapatkide loy basıladı. Toş taşıyımız, neme ki bolsa bastırıp koyamız da. Aşı açıp, kömüşü mehnette bunu. Şunçanı şu 2 gün, 3 gün, 4 kişi, 5 kişi, 6 kişi kelip kömüşü beradi. Анжир бир сезондо 2 жолу түшүм берет. Биринчи терими саратан айларына туура келсе, экинчи терими кеч күзгө чейин уланат. Балдай ширин болуп пышкан анжирдин учунан ширеси агып калат. Ошол ширеси акканына карап, ээлери утуру терип базарга алып чыгышат. Багбандар анжирди бейиштин жемиши деп да атап жүрүшөт. Эл арасында анжирдин даарылык касиети да бар деген ишеним жашайт. Быйылкы жылда бир даана анжирдин баасы 20 сомго чейин чыкты. Эң эле майда анжирлердин даанасы 8-10 сомдон сатылууда. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош. Эми Орусиядагы журтташтар жашоосунан кеп салып берели. Орусияга өзүлөрү эле эмес, үй бүлөсү, бала бакырасы менен баргандар аз эмес. Көп учурда алардын балдарынын билим алуусуна чет жерде шарт боло бербейт. Бирок соңку жылдары Москва жана башка чоң шаарларда мигранттардын балдары үчүн атайын билимканалардын ачылып жатканы тууралуу маалыматтар чыгып келет. Мына ушундай билим борборлорунун бири Москванын четиндеги Красногор шаарчасындагы Ковчег 21 лицейи. Ал лицейде кыргыз балдары кантип, кандай шартта окуп жатышканын кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы өз көзү менен көрүп, видеого тартып келген. 15 жаштагы Эрбол Москвада эмгектенген ата-энесинин жанына 2 жыл мурун келген. Кыргызстанда 6-класста аяктаган өспүрүм чет жерде окуусун уланта албай калган. Жалал Абад областан болом, район Сузак районундан жана Юа Гагар мектебинде окугам, 7-не бүтүп бул жакка келгем. 2 жыл ошо үйдө эле жүргөм, көчө үй болуп. Мектепке кирейин дегенде 5-класска окуйсун дегенде мектепке окуйм деп чыгып кеткем мен. Ошо эми тагам менен сушиге барып, сушиде иштеп жүрдүм кичине. 1 ай иштедим сушиде. Анан үйдө жүргөм, ошентип айын Оливия магазинге киргем ишке. Телешкалар ташыганы. Айын ал жерге киргенде кышында аябай кыйын экен да. Айын чыгып кеткем ал жерден, жакпай. Ошо биринчиден оору болду Москвада. Биринчи келип кыйналып, досторум жок болуп, не кылышын билбей эле жүргөм. Айын мектепке келип, берге келгенде эле жакшы болуп калды. Азыркы кезде Эрбол Ковчег 21 лицейинде билим алып келет. Мекемеде атайын өзүнчө топто Борбор Азиялык мигранттардын балдары окушат. Аларга 12 жаштагы Клара дагы жакында эле кошулган. Атамдын жанына келдим. Үй бүлөбүз бардыгы ушул жердебиз. Кыргызстанда мен 6-классты бүтүп келгенмин. Бул жакка бул жактан апамдар эмеге окууга сүйлөшкөн. Сүйлөп алгандан кийин барып сүйлөтүп көргөн, ошондо мен албай калгам. Орус тилден начар деп. Ал эми Гүлбарчын Жанбаева борборго алгач өзүнүн балдарын окутууга алып келип, кийин келген балдар долбоорунда иштеп калган. Балдарга орус тилин үйрөтүү, мектепке даярдоодогу кыйынчылыктарды ал өз башынан өткөргөн мигрант эне. Бул жерде кадимки эле мектеп программасы понедельниктен пятницага чейин кадимки эле сабак болот. Бирок жалаң тандалып алынган күчтүү мугалимдер бул жердечи. Бирок орус тил сабактары бүт эле кыйналган. Биздин мигранттардын балдары не только кыргыз эмес, өзбек улуту, тажик, Азербайжан, армян бүт улуттун балдары азыркы учурда билим алып жатат десем болот. Орус тили, география, математика, литература, англис тил, история, физкультура, кадимки эле мектептин сабактары. Балдардын көп эле ата-энелери биякта. Таштаганга эч ким жок, или таштап жүрөр, уже балдар тажаган, өздөрү калганда илактап тажаган балдар бияка келишет дагы, бу жерден мектепке алышпайт, орус тилин билишпейт. Ошон үчүн көбүнчө балдар ошо орус тилин билбей класстарга, өзүнүн классына, например, 8-класс эмес, 6-5 класска отургузуп коюп атышат да, бияктан билбейт деп, ошон үчүн балдарга обидно болуп, мектепке барбайм деп түздөн-түз каршылык
көрсөткөн балдарды көрдүм менчи. Кавчек 21 лицейи жеке менчик билим берүүчү борбор. Директору Рустам Курбатов чет жерде тил билбей, окуусун уланта албай калган мигранттардын балдарына жардам берүү үчүн атайын келгин балдар долбоору иштеп жатканын белгилейт. Проект «Перелетные дети». Это Бул бизде КМШдан келген мигранттардын балдарын колдоо программасы. Биздин мектеп жеке менчик окутуу борбору. Бирок биз мындай балдар үчүн чет жерде көнүшүп, мектепте окуп кетүү канчалык оор экенин билебиз. Ошон үчүн аларды бекер болсо да окутуп, аз да болсо жардам берүүнү каалайбыз. Долбоор 1,5 жылдан бери иштейт. Орус тилин билбеген балдарга тил үйрөтүү курстары бар. Ошондой эле мектепке даярдоо программасы бар. Бизде азыр 6-7 бала окуп жатат. Калуучулар болсо бул топту 30 окуучуга чейин көбөйтө алабыз. Окуу жылынын аягында аларга ушундай окууну өттү деп расмий документ беребиз. Мындай жылдан кийин биздин окуучу орусиялык мектепке тоскоолдуксуз кирип, окуусун улантып кете алат. Мунун баары мигранттардын балдарына керектүү. Орусия бул балдарга меймандос болсун дейбиз. в школе, да, собственно говоря, трудно сказать, и русским детям. Кавчек 21 лицейинде борбор азиялык мигранттардын балдарын мектепке даярдоо программасынан тышкары жайкысын атайын лагерлер дагы өткөрүлөт. Келгин балдар үчүн акысыз. Лазат Жаныбек кызы, Нургазы Чыныбеков, Азаттык, Москва шаары. Сиз дагы Данистеге сунуш жазыңыз, кызыктуу каармандар тууралуу болсо кабарлап коюңуз. Бардык байланыш жолдору Азаттык чеки торг сайтында бар. Биздин WhatsApp номерибиз 0550 987 755. Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'de Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык KG, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык Медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда. Сиздер Азаттык радиосунун Даниси телеберүүсүн көрүп жатасыз. Программанын 2-чи бөлүгүндө. Эрктүү кыздан дем күч өзүнүн орлуу экендигине карабастан кыздарга үлгү болгусу келип, ата-энелерди майып баласы болсо терең түшүнүп колдоого чакырган Гүлмайрам бактылуу гана жүздөрдү көргүбүз келет. Негизгиси өзүбүздүн чөйрөдөгү кыздарга, балдарга ошолордон менин максатым ошол жеткеним ошол болсо эле сүйүнөм да. Ошол мен как өзүмдүн эмгек акым катары эле көргүм кетечи. Ал эми Нарындын Казыбек айылында жашаган майып жигит Бейшебай Айткожоев ырчы болуу максаты ишке ашаарына ишенет. Айтылгандай жарткан өкүнбөйм. Балдар катары эле ошо катты кылагам. Кыргыз элинин сыймык болгон таланттуу актер жана сүрөтчү Сүймөнкул Чокморовдун музей өнөрканасы, бирок анын эшиги жок. Эмне үчүн Залкардын чыгармачыл өргөсүнө ушундай мамиле болуп жатат? Асыл агабыз Сүймөнкул агабыз ушул жерде өнөрканада эмгектенген экен. Көрсөтүүнү данектүү каармандар тууралуу таржымал баяндар менен улантайын. Биздин кабарчыбыз жакында жан дүйнөсү таза, акылы тунук бир сонун адамды жолуктурганын айтып берген эле. Ошол адам тууралуу тасманы мен өз көзүм менен көрүп, иш таппай жатам деген 6 сан амандар үчүн уялып да кеттим. Бала кезинен айнек сөөгү оорусу менен алып бурушуп келген биздин каарман Гүлмайрам Алымбек кызы азыр тикмечи экен. Коомдук транспортто жүрө албаган кыз тапканын көбүн таксиге кетирсе да тигүү секинен кеткиси жок. Биз бул баянды көргөн башка орлуу кыздар дем күч алып жашоого сүйүүсү артат деген тилектебиз. Сөз аздайтып кабарчыбыз Аида Бекмуратова даярдаган видео баянды чогуу көрөлү. Гүлмайрам 25 жашта. Остеопороз менен оорурун ата-энеси 2 жашка чыкканда билишкен. Гүлмайрам катуу кыймылдай албайт. Анткени анын сөөктөрү сынып кетиши мүмкүн. 4-5 келем качы. Анты вахтада эжелер күлүп тийсеңдер бар кеп атса сен келатасың да. Мен жумушу мен баштабадым. Тилерге сөз жок дейт. Кечинде кечирээк кетип калган ал күндө. Гүлмайрам ноокастыгына карабастан жаштайынан иштегенге, ар кандай өнүктүрүүчү иш-чараларга катышууга көнүп алган. Колу да жөндөмдүү. 17 жашында алгач топчу кадагынды үйрөнүп, кийин ноутбук жана башка буюм тайымдарды салып жүрүүгө ылайыктуу баштык тигүүгө өткөн. Гүлмайрам тигүүчүлүк ишинен тапкан акчасынын көбүн таксиге коротот. Коомдук транспортто жүрүү кооптуу болгондуктан тигүүчү жайга такси менен келип кетет. Ага күнүнө 600 сомдой кетет. Ошон үчүн тапканы жол кире менен күнүмдүк жашоодан ашпайт. Мен деген акча табуу деле эмес да максатымчы, ушу болушунча башка бирөөгө бирдемени жеткирип, негизгиси өзүбүздүн чөйрөдөгү кыздарга, балдарга
ошолордан менин максатым ошол жеткеним ошол болсо эле сүйүнөм да. Ошол мен как өзүмдүн эмгек акым катары деле көргүм кетечи. Бирөө бир деңгээлге жетип бак ушуну сиз аркылуу ушинтип эле деп ыраазычылык билдирип калса. Ар кандай болуп калат. Кээде чарчап кетсем столдун үстүнө чыгып алып жатып, бир аз эс алып, анан а то 5-6 саат эчтекени бүтүрбөй каласың да кээдечи. Гүлмайрам 22 жашына чейин ата-энесинин жана жакындарынын көзөмөлүндө болуп, көчөгө алардын жардамы менен чогуу чыкчу. Ага чейин Бишкектеги Максат реабилитациялык борбордо тарбияланган. Өз алдынча баса албагандыгы оюнан кетпей, кыз ичинен көп тынчу. Мен ушинтип жаралып калдым деп ойлочумун. Мен эми эч жакка чыкпаймын, күйөөгө тийбеймин, эч жакта иштебеймин. Только үйдө эле апам атам астында эле болом. Ушулар мени карайт. Бизде баары эле айтышат го бул деген. Кыргыздарда түшүнүк бар го, бир дуа кеткен. Анан көз тийген. Бул деген эле каргыш. Мен башта деле ошентип ойлочумун негизичи. Кимдин каргышы? Балким ошо айтышат го ата бабаларың жети атаңдын бирдеме болгон, анан бирөөнүн астынан өтүп койгон, бир туура эмес иш кылып койгон, ошоларны силерге каргыш кылып салган, анан тиги анын аяка барганда мен бул андай эмес экенин түшүндүм да. Бул каргыш эчтеке каргыш. Бул ушундай болду. Гүлмайрамдын мындай санага толгон жашоосун Ысык көлдөгү лагерь түп тамырдан өзгөрткөн. Лагерь дегенде мен мектептен жана телевизордон лагерьге балдарды ойноткон алып кетишет го. Ошентип ошондой бирдеке болот окшойт деле, анан макуланда барам деп коюп. Анан үйдөгүлөрдөн кыйын болду да, апам барбайсың, сен каяка барасың, ким менен барасың, ака бутуңду ооруктансаң, колуңду ооруктансаң, ыйлап бир жума. Тамак ичпей койгом, анан апам эми илчип барчы. Эмне болсоң ошол деп анан экөөбүз урушуп анан үйдөн кеткен болчу. Анан ошол иштеп бараткан жолугуп, ал жака толтура кыздар келип баштады, бирин да тааныбайм. 22 кыз болуп бөлүгү кеттик. Барсак анан ал жактан эже тосуп алабыз. Тренингден кийин Гүлмайрам мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын теңдик аттуу коомдук бирикпесине мүчө болуп, активдүү жашоо образын өткөн. Семинар, жаңы тааныш, иш-чара анын жашоосуна түздөн түз таасир берип, үйдөгү келишпестиктердин азаюусуна да түрткү болуптур. Мен мурда деген 3 айда 4 айда бир көчөгө чыксам, кийин бир жума сайын уже анан кийин күндү көчөгө чыга турган болдум. Ошо жумуштарым кийин анан ошентип 6 ай бизде могу организацияларда волонтер болуп жүргөн мен делечи, келип кетип жөн эле келип эле кетесиң да. Күн ошентип жүрүп кийин анан 6 айдан кийин проекттер жазылып, 2 организация удаш деп калдым да. Жакта да, андакта да. Ал организацияга жумушка киргенден кийин бул жактагы могу баштык проектибиз өтүп кетип, анан бияка да келип баштадым. Ошентип 2 жумушта иштеп, уже кадимки эле жашоо сүрүп баштадым да. Үйдөгүлөр уже зарплата алып келип, үйгө акча бирдеме алып келгенде уже алардын көз карашы такыр. Гүлмайрам иштеген цехте мүмкүнчүлүгү чектелген дагы 4 кыз иштейт. Алар майып адамдардын иш менен камсыз болуп, моралдык жактан жакындарына көз каранды болуудан арылса дешет. Андан тышкары мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга колдоо көрсөтүү, алардын жан дүйнөсүн түшүнүү, муктаждыктарын чечип берүүгө жакындары менен коомчулукту көндүрүү аракеттери калыптанышы керек деп эсептейт. Ошондон ата-энелерге ушундай балдары бар, ушундай үй бүлөсүндө ушундай адам бар, үй бүлө болсо айтат элем да, ал адамдарды жөн коюш керек да. Мисалы телевизордон бирдемени көрүп, ушул жакка баргым келип атат, кандай болду экен дегени ошол адамды ачып бериш керек. Мисалы паркты көрүп туруп, кандай болду экен, кайсыл жакта болду экен деген белгиси, бул уже адам ошол жака баргысы келип атат деген мааниси да. Ошондуктан карап эле мындай ички дүйнөсүн угуп, ошол адамды уккула эле деп айтмакмын да. Аида Бекмуратова, Айбек Кулчуманов, Бишкек. Эми нарындагы карман тууралуу башка балдардай алтысамын аман болбосо да жашоонун катаал шартына баш ийбей, тескерисинче башкаларга өрнөк болгон Ат Башы районунун Казыбек айылынын тургуну Бейшебай Айткожоев. Ал быйыл мектепти аяктаган, 2 колу тубаса кыска төрөлгөн Бейшебай учурда ырчы болсом деп тилеп, үнүн таптап жаткан учуру. Толугураак кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берет. Жамалың гүлдай жайнаган. Бейшебай мүмкүнчүлүгүм чектелүү деп үйдө жатып алган жигиттерден эмес. Ал жашоонун жакшы күндөрү алдыда деп, келечектен үмүтү зор. Анын тырышчаактыгы менен ырчылык өнөрү жашоого дем берүүгө түрткү болгон. Мен Октайталамдай жартканды өкүнбөйм. Балдар катары эле ошо оокат кылабын.
эсим балдар катары эле ошону окуп студент болуп ошо сүйлөп ырдап ошо максат коюп чыгып келем алда. Ошол. Бейшебай экинчи топтогу майып. Ал төрөлгөндө эле эки колу кемтик болчу. Болгону сол колундагы жалгыз манжасы тамак ичүүгө жана күнүмдүк тиричиликке күч кубат берет. Ал алгач мектепке барганда курбуларынан тартынып, алардын алдында өзүн кем сезип жүргөн болсо, азыр андай сезимдерин жеңип, башына түшкөн сыноону жеңүүгө аракет кылат. Кичинекейден бери ошо ырга кызыкчумун, көп угуп анан эсим чоң аталарым да жакшыртайт, тай жактарым да жакшыртышат. Анан ошо өзүм кызыгым болуп эле ырдап келем ошого чейин. Ырчылыктан сырткары ошо компьютерный колледжде окуп бүтүп, анан специн программист ошол жумушту татыктуу алып кеткенге аракет кылдым. Бейшебай азыр Бишкек шаарындагы компьютер технологиясы боюнча окуу жайдан билимин алып жатат. Ага компьютер менен иштөө көп деле оорчулук жаратпайт. Анын өзүнүн жөнүндө ошо музыкага кызыгып атат. Анан мен айтып атам, эми компьютер деле азыр илбой жерде керек болуп атат. Ушуну бүтүп ал. Анан жок дегенде тиги чоң окуу жайга кирсе алсам дагы өзүмдүн музыкальный спец окууларына алып барсам деп атам буюрса. Бала күнүнөн ырга шыктуу Бейшебай ырчылык өнөрүн өркүндөтүп, эл алдына чыккысы келет. Бул кыялын ишке ашырууга айылдашы Үсөналы Өмүралиев жардамга келип, комуз чертип берип турат. Мен эми будага асыр окууда болуп калды. Бир жылдан бери көп байланышпай калдык. Аз күндө окууга кетет. Ооба. Буга чейин баягы мындай бир чоң эле кароо конкурстарга мен муну менен чогуу бара элекмин. Бирок үйгө келип, менден саны эсетип, мындай ырлардын, немелерин, техникаларын үйрөтөм. Өзү да ошого жараша таптатынакай так аткарып берет да мага. Ошон үчүн мени жардам берип келатам мен. Бейшебай ата-энесинин жалгыз уулу. 3 кыздын ортосунда чоңойгон менен бала кезинен зирек, ыржандуу уулун айылда чакан чарбасы гана бар ата-энеси музыка чөйрөсүндөгү инсандарга жолуктуруп, таалим алса деп тилеп келишет. Кесипкөй адистен вокалдык жактан сабак алса, Бейшебайдын таланты дагы ачылат деп курбулары дагы бекем ишенишет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу. Бишкекте сүрөтчү жана киноактер Сүймөнкул Чокморовдун күйөрмандары үчүн жакшы жаңылык. Эми алар атактуу жердешибиздин музейине барып, чыгармачылыгы менен кеңири тааныша алышат. Чокморовдун жаңы ачылган музей өнөрканасына анын 2000ге жакын экспонат буюмдары коюлуптур. Кыргыздын даңазалуу сүрөтчүсү жана киноактерынын чыгармачыл өнөрканасын музейге айлантуу демилгеси мындан 20 жыл мурун көтөрүлүп, эми гана ишке ашты. Аны ачууга дилгир болгон музей түптөөчүсү Арман Мамаханованы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов кепке тартып, залкар тарткан акыркы сүрөтү жана башка сейрек эмгектерин көрүп келди. Чокморов агайыбыздын музейине куш келипсиздер. Шок болсун. Арман Мамаханова көптөгөн жылдар бою Чокморовдун өнөрканасын музейге айлантуу түйшүгүн тартып жүрүп, 3 ай мурун ошол максатына жеткен. Азыр сиздер көрүп аткан имарат ушул 1990-жылдын башынан баштап өзүнүн акыркы мүнөттөрү, сааттары деми түгөнгөнчө ушул мастерскойдо, өнөрканада өзүбүздүн асыл агабыз Сүймөнкул агабыз ушул жерде өнөрканада эмгектенген экен. Акыркы кездерде бул киши жанагы каттуу оорусуна байланыштуу дайыма эле ушу диализден келип, эс алып алгандан кийин эле ушул өнөрканасы калган сааттарын өткөргөн экен. Музей өнөрканада айтылуу актер сүрөткердин жеке буюмдары өтө деле көп эмес. Иш бөлмөнүн бир бурчунда сүрөтчүнүн мольберти, анда акыркы штрихтери жазылып бүтө элек айылдык карапайым эненин бейнеси, катып калган боектордун палитрасы, ар кандай кыл калемдер жатат. Бул Сүймөнкул Чокморовдун отургучу. Буга отурганга болбойт, музей эрежеси боюнча.
Сиздер билесиздер, бул отургучтун сүрөтү же бул отургучта Сүймөнкул Чокморов отурган сүрөттөр көптөгөн ушул журналдарда да башка жерлерде жарыяланып жүрөт. Азыр бул отургуч Чокморов музейинде сакталып турат. Ушул жумшак креслода орундукта отуруп, мына мамлекет мольбертинде көптөгөн иштерди майлуу боектор менен иштеп, тынымсыз иштеп, мына могу жерде өзүнүн бизге калтырган эстелик кыл калемдери, мына ошол кезде пайдаланган жакшынакай майлуу боектору, мына ушуну менен тынымсыз эмгектенген экен. Өмүрүнүн акырына чейин ушул жерде акыркы деми түгөнгүчө колунан кыл калемин түшүрбөгөн киши бул киши. Экспонаттардын басымдуу бөлүгү Чокморовдун балалык, студенттик, жаштык куракта, тасмага тартылып жүргөн кездерде кадрга түшүп калган фотосүрөттөрүнөн, алган сыйлыктарынан, аземдеп жазылган этюд, портрет, графика жанрында иштеген эмгектеринен турат. Алардын ичинде Сүймөнкул Чокморовдун бала курагындагы, жигит кездеринде түшкөн сейрек сүрөттөрү да бар. Бул киши аябай оорукчал экен кичинекей кезинде эле. Мына ошол бутка турганын эң биринчи себеби бул киши спортмен машыккан экен да. Ошол кезде машыккандыгы ушунчалык, мына көрдүңүздөрбү, мына ундай ардак грамоталардын баарын ошо Репин атындагы академияда окуп жүрүп эле волейбол командасына катышып, ошол жерде биринчиликтерди алган экен. Мына ушул Ленинград шаарында окуп жүргөндөгү мына 60-62 жылдардагы, 57 жылдардагы мына мактоо баракчалары. Шаардын чок ортосунда жайгашкан кабат үйлөрдүн бирин улай курулган бул өнөркана кыргыз өкмөтү тарабынан 1990-жылдары Сүймөнкул Чокморовго түбөлүк бекитилип берилген. Бирок актер сүрөтчүнүн көз өткөндөн кийин имараттын алдыңкы кабаты башка бирөөлөргө менчиктештирилип, бир нече соттошуулардан кийин имараттын биринчи кабаты башкаларга, экинчи кабаты Сүймөнкул Чокморовдун музейине берилген. Натыйжада экинчи кабатка чыгуу үчүн башка жактан эшик ачууга туура келген. Мен жалгыз чуркадым. Адвокатты да өз акчама баягы алып, көптөгөн иштерди жазамыш, баягы жазап жүрдүм да, бирок колубуздан келбеди. Анткени ал убакта мен ушул дирекциянын директору эмес болчумун, башка жумушта жүргөнмүн. Бирок ошого карабай кыймылдадык, бирок аракетибиз текке кетти. Жада калса мына акыркы кездерде 10-жылдардан баштап бул астын сатып да жиберишти жанагы художниктер. Алар сатып, өзүмдүк кылып чыгарып алышканда, алар сатып туруп, мына азыр мына электрофарфор деген уюм ушул жерде туруп атат. Биз эми чындыгын айтканда ошо баягы кол жугуштардан өйдө баарын өйдө жакка чыгарганга мажбур болдук. Мына хотто да бияктан жакшынакай кылып баягы өзүңүздөр көргөндөй ачтык. Мына эми имаратыбыз болгону мына ушул чоң залдан башка көргөзмө залы жок. Музей толук түрдө Бишкек мэриясынын карамагында жана каржылоосунда. Имаратты калыбына келтирүүдө жеке демөөрчүлөр да жардам кылган. Белгилүү советтик кыргыз актёру, сүрөтчү Сүймөнкул Чокморов 1992-жылы 53 жаш курагында дүйнө салган. Ал популярдуу киноактер катары советтик кино искусствону көптөгөн чет мамлекеттерге тааныткан. 400дөй пейзаж, натюрморт, портрет тарткан. Ал Караш-Караш окуясы, Жамиля, Атайын комиссар, Касиеттүү ысык көл, Улан баштаган жана башка фильмдерде негизги ролду ойноп, эл аралык кинофестивалдарда кыргыз киносунун тарыхында эң мыкты эркек актер наамын 4 жолу алган. Мына ушундай баяндар бүгүнкү программабыздын мазмунун түздү. Айтмакчы, сиздерге эскертип кетейин. Шайлоого талапкерлердин программасы тууралуу эксперттер менен талкуубузду YouTube каналыбыздан көрсөңүз болот. YouTube'да бардык видео архивибиз бар, Азаттык деп аталат. Ошондой эле azattik.org сайтында жаңылыктар, маалыматтар жана биздин программанын архивин таба аласыз. Эфирди мен Сабыр Абдумомунов алып бардым. Кийинки шейшембиге чейин эсен туруңуздар.